Токтобаевич, сіздің маалыматыңызды уктук. Бул негизинен караганда сиздердин бул жер казынасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 25.1 беренеси бул негизи бул мыйзам кабыл алынган, бул беренелер кабыл алынып ишке ашкандан бери бир топ ушул сиздердин министрликтин ишмердүүлүгүн дагы алдыга жылдыруу максатында камсыз болуп кабыл алынган да бул мыйзам. Бирок сиздер берген маалыматта бул аткарылган иштер боюнча маалымат толук эместей сезилип атат. Ошого комитет мен де сиздерге дагы суроодо, сиздер толук кандуу ала албадыңыздарбы же булар толук кандуу бербедиби? Жетишерлүү маалымат жок да? Булардын берген эле маалыматы. Себеби министрликтин номер 12.01.2/588 сандуу коштоочу катыңыздарда 118 лицензия берилген таблицаны кошо жүктөп атасыздар ал жерде. Ошондо эми негизи комитет башчысы, мисалы, сиз айтсаңыз, бул жерде сиздер ынандыңыздарбы булар берген маалыматка? Саламатсыздарбы? Ашар Абылаевич, бул боюнча биз Кубанычбек Карамбековичтин атынан кат жөнөткөнбүз, министрдин атына. Булар берген маалыматы болгон ушул. Биз да дополнительно сураганбыз. Ушул маалымат булар дополнительно келип бияктан өздөрүбүз түшүндүрүп беребиз дегенде. Болгон маалыматты биз бияка тиркедик да. Ошол эле булар берген маалымат боюнча, толук эмес маалымат боюнча биз азыр обсуждение кылып атабыз и биз азыр эми корутундуга жазып атабыз, министрликтин маалыматы эске алынсын депчи. Ошону чечим чыгарып атабыз да бул жерде. Бул эми бир части гана калып туруп, негизги чоң багыттагы нерсенин бир бөлүгү менен эле бүтүрүп коюп атабыз да булардын маалыматын. Толук кандуу жетишерлик бербепсиздер да маалыматчы. Туура элеби ошол? Мен туура эле баамдадымбы же? Бүгүнкү ошол 25.1 боюнча закон аткарылышы боюнча даярданып келгенбиз бул жерде. Ошол закон киргенден баштап, токтом чыккандан баштап бүгүнкү күндө 118 лицензия берилди. Макул, рахмат, сизди түшүндүм. Амантур Токтобаевич, анда ушул сиздердин берген маалыматыңыздардын эле алкагында сөз кыла турган болсок, ошо сиз айтып аткан 25.1 беренеге ылайык берилген лицензиялардын канча пайызы активдүү иштеп турат бүгүнкү күндө? Эмеге мен кошумчалай кетейин. Чалгындоо иштерине 54 лицензия берилген. 16 лицензияда активдүү инвестиция салынып, чалгындоо жумуштары жүрүп жатат. Ал эми казуу боюнча 55 лицензия берилген. Ошонун 18-inde кен казуу жумуштары жүрүп жатат. Ошондо ар бир берген лицензияңыздардын бир 25-30% гана иш жүрүп атат азыр, активдүү. 30%-дан ашыраак жеринде иш жүрүп атат. Калган лицензияларда долбоорлоо стадиясында. Биз бирок буларда лицензия кармап жатпасын деп 2 жылдык мыйзам менен чектөө киргизилген. Андай да учурлар бар. 2 жылдын ичинде мыйзам долбоор түзүп иш баштабаса, ал лицензияларды жокко чыгарып атабыз. Бүгүнкү күндө ошол милдеттемелерин толук аткарбаган канча лицензияны кайтардыңыздар? Бул мыйзам кабыл жылдан таштап баш аягы 20-га жакын лицензиялык келишимдер аткарбаган үчүн жокко чыгардык. Ошондо 118дин 20-га жакыны чыгып атабы кайра? 118ден башкасы. Андан башкасы. Андан башка. Бул болсо 118 иштеп жаткан лицензиялардын саны. Бүгүнкү күндө ошол иштетилбей турган лицензияларды кайсыл багыт менен аныктайсыздар? Кантип тактайсыздар? Мыйзам боюнча баягы мыйзам лицензияны жокко чыгаруу 26-берене менен каралган, мыйзам менен каралган да. Ал жерде 2 жылдык мөөнөт каралган. 2 жылдын ичинде булар долбоор түзүп, 3 корутунду алып, жанагы жаш китебин алып келиш керек. Эгер ошол убакта долбоор жазбай керек төлөмдөрүн аткарбаса, анда автомат түрдө комиссияга чыгарып, лицензияны толук жокко чыгарып, анда кайра мамлекетке кайтарып жатабыз. Бүгүнкү күндө ошол жалпы эле жер казынасынын пайдалануу боюнча текшерүүлөрдүн жыйынтыгы жалпы коомчулукка ачыкталабы? Бул боюнча биздин өкүл бар, министрликтен келген. Толугураак суроонун жооп берип койсо. Ким жооп берет? Рұқсат па?
экологиялык техникалык көзөмөл кызматынын директору Султан Газиев. Урматтуу Алишер Абибуллаевич, текшерүүлөрдүн жыйынтыгы экономика министрлигинин ачык сайтында проверка KG деген портал бар. Ошол жерде жыйынтыктардын баардыгы тең ачык коомчулукка жарыяланат. Бүгүнкү күндө Бекжан Алмамбетович, бүгүнкү күндө ошо сиздер айтып аткан текшерүүлөрдүн алкагында канча бир иш козголду же болбосо сиздердин ошол аракетиңиздердин негизинде канча ошондой карама каршылык иштерге алдын ала бөгөт коюлду? Урматтуу Алишер Абибуллаевич, өткөн жылы 25-жылы Тоо-Кен тармагында жалпысынан 2124 мыйзам бузуу аныкталган. Алардын негизинде 187 эскертме берилип, 1555 мыйзам бузуу жеринен жоюлган. Жыйынтыгында убагында жоюлбаган пункттар боюнча административ айыптар жана доллар коюлган. Анын ичинде административ айыптар 14 миллион 253 миң сом, ал эми доллар 41 миллион 530 миң сом коюлуп өндүрүлгөн. Андан сырткары укук коргоо органдары менен биргеликте 152 текшерүү жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында 102 миллиард сомдон ашык айыптоолор коюлуп, тергөө амалдарына өткөрүлүп берилген. Анын көпчүлүгү өндүрүлгөн. Кээ биринде бүгүнкү күнгө чейин ошол соттук териштирүү иштери жүрүп атат. Чоң рахмат, Бекжан Алмамбетович. Азыр сиз айтып аткан сандар, цифралар ал рекультивацияга дагы тиешелүү же рекультивация иштерин мисалы толук кандуу аткарбаган компаниялардын ишмердүүлүктөрү кандай болуп атат? Ошолор дагы камтылып атабы? Ооба, сөзсүз түрдө бул жерде рекультивация кылбаган иштер боюнча да бар. Себеби ушул рекультивация иштерине дагы көбүрөөк көңүл бурушубуз керек деп ойлойм да. Себеби эми бул кайсыл гана ишкана болбосун, кандай гана лицензия болбосун, эми толук кандуу жумуш орун өзүнүн так аткарылган сроктору бүткөндөн кийин рекультивация иштерине толук кандуу барыш керек да. Ошондуктан ушул тармакка дагы бир көбүрөөк көңүл буруп койсоңуздар. Анан эми бүгүнкү күндө Руслан Кадырович, мына өзүңүзгө белгилүү болгондой, ошол азыр сиз атап кеткендей жанагы лицензия алуунун жана ошондой эле лицензияны жокко чыгаруунун өзүнүн процедуралары. Биринчи кезекте ошол чалгындоого же болбосо казууга багытталган ишмердүүлүктөрдө өзүңүз буга чейин дагы бир топ мурдагы өткөн чакырылышта дагы бир топ мыйзамдарды талкуулап аткарылган иштерди сиздер менен биргеликте иш алып барганбыз. Бирок ошол жерде көбүн эсе ошол биздин ички инвесторлордон, сырткы инвесторлордон жанагы сиздердин комиссиянын топтоолу боюнча, мөөнөтү боюнча бир топ суроолор карама каршылыктар чыгып келген да. Бүгүнкү күндө кандай өзү негизи бардык эле кайсыл гана жаран болбосун сиздерге кайрыла турган болсо, ошол комиссиянын отуруму же болбосо срогу өз убагында эле болуп атабы, өз убагында эле каралып атабы? Эң чоң көйгөй ошол болчу да сиздердечи? Алишер Абибуллаевич, бул боюнча айта кетсек, комиссиянын көйгөйү өз убагында каралып атат. Азыр келген жарандын баарын катыштырып атабыз, бардык комиссиянын мүчөсү менен. Бүгүнкү күндө 1981 лицензияны биз ревизия кылып чыктык, инвентаризация кылып, ошонун ичинен 500дөн ашык лицензияны бүгүнкү күндө биз токтотуп, аннулированиеге кетирип атабыз. Аякта деген бузуулар боюнча рекультивация бар, сул төлөнбөгөн, бонус төлөнбөгөн, убагында жумуштарды аткарбаган боюнча, бул боюнча жумуштарды жүргүзүп атабыз азыр. Чоң рахмат.